Эгемендүүлүктүн 32 Кыргызстандын туңгуч премьер-министри Насирдин Исановдун 80 жылдык мааракесин өткөрүүгө Ош шаары толугу менен даярдалып бүттү. Калаада 30-31 август күндөрү маданий иш-чаралар 7 локацияда өтөт. Алар кайсы локациялар, саат канчада өтөт, алдыда айтып беребиз. Биринчи локация Сулаймантуу археологиялык музей комплексинде белгиленген. Тарыхый жайга бийиктиги 57 метр болгон челек саптын расмий ачылышы саат 10:00 өтөт. Экинчи локация Ош мамлекеттик университети Кыргызстандын туңгуч премьер-министри Насирдин Исановдун 80 жылдыгына карата эстелигинин ачылыш аземи жана илимий практикалык конференция өткөрүлөт. Үчүнчү локация Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театры. Анда Ош достуктун шаары аталышындагы фестиваль улуттук драма театрдын эки тарабында тарыхый комплекстер ачылат. Анда тарыхтан калган издер жана ата журт ажары аталышындагы шаарча төптөлдү. Төртүнчү локация Түштүк базар аталышындагы жарманке Ленин проспектисинде өткөрүлөт. Анда Алтын турум ата журтум аталышындагы маданий кароо сынак өтөт. Бешинчи спорттук иш-чаралар Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Ош борбордук стадионунда өтөт. Анда 8 улуттук оюн боюнча эл аралык мелдеш уюштурулат. Алтынчы локация Ош шаарынын борбордук аянта. Анда 31 август концерттик программа тартууланат. Жетинчи Төлөйкөн ат майданы, президенттин кубогу жана улуттук оюндар боюнча мелдештер өткөрүлөт. Бул жайда бүгүн 28 август күнү ат оюндары старт алды. Оюндар бүгүн старт алды. Ипподром бул 5-чи локация, 6-чы локация болгон ипподром Төлөйкөн ат майданында. Бүгүн ушул көкбөрү, ушул биздин Кыргыздын улуттук ат оюндары старт алды. Мына ошолордун алкагында 31-inde чейин уланмакчы. 31-inde финалдык беттештер. Ошондой эле эң чоң сыйлык бар. Бул Аламан байге деген. Алардын биринчи орунда келген биздин ушул жеңүүчүбүзгө Ош шаарынан квартира берилмекчи. Бул деген жалпы ушу ипподромдо болчу иш-чара. Ал эми 30 август күнү кечки саат 6-да, 31 август саат 4-тө Ош улуттук драма театрында акын, ойчул Молдонияз Эрназар уулунун 200 жылдыгына арналган казак-кыргыз төкмө акындарынын эл аралык айтышы өтөт. Кыргыз-казак айтышы болсо бул биринчи туру дегеле ушул тандоо турлары бул биринчи күнү болот. Ал эми экинчи күнү дагы ошол айтыштын уландысы болот. 31 күнү буюрса ошол финалдык таймаштары ошо айтыштын улуттук драма театрында уланмакчы. Бул күнү бардык коммуналдык кызматтар, тактап айтканда Ош электр тармактар ишканасы, суу чарба ишканасынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Ошондой эле саламаттык сактоо жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери да кырдаалды көзөмөлгө алып турат. Негизи эле бардык ошол коммуналдык тармактын өкүлдөрү даярдыктарды көрүшкөн. Бардык кайсы жерде эмне мындай маселе болсо, көйгөй жаралса, ал жерлерге убагында жетип барып ошол маселени жөнгө салуу боюнча тапшырмалар алышкан. Ошол эле саламаттыкты сактоо тармагы, өрткө каршы кызмат бардык жерде өздөрүнүн күзөттөрүн, дежурстволорун уюштурушуп даяр турушат. Сөздүн башында айтып кеткендей, алар өздөрүнө тиешелүү милдеттемелер, тапшырмалар толук алган. Мурда кандай иштесе ошол режимде иштейт, бирок күчөтүлгөн тартипте иштейт. Анткени шаарга келе турган коноктордун иштен сырттан саны абдан көп болуп атат. Белгилей кетсек, өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгы быйыл Ош шаарында өтөт. Ага президент Садыр Жапаровдун катышуусу күтүлүүдө. Анда каладагы бир катар курулуп жаткан инфраструктуралык объектилер тапшырылат. Ал күнү Ош шаарында 3 бала бакча, 2 мектеп пайдаланууга берилет. Алмагүл Эркебай кызы, Азам Бузирков, Ош ТВ.